Орусия өкмөтүнүн техникалык колдоосу менен кыргыз-өзбек чек арасында Газпром чек ара заставасынын жаңы комплексинин ачылышы болду. Бул жыл башынан бери өлкө ичиндеги пайдаланууга берилген заставалардын 4-сү. Дагы жылдын аягына чейин, декабрь айынын 15-20-на чейин дагы ушундай 7 объект салынып бүтөт. Бул Баткенде, Жалал-Абадта, Нарын областтарында. Бунун бардыгы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде Россия тарабынан акча каражат бөлүнгөн, ошол акча каражатка Россия тарабынан салынып берилип атат. Газпром чек ара заставасында зарыл болгон инфраструктуралар камтылып, казарма, ок атуу жайы, мончо, офицердик курам жана алардын үй бүлөсү үчүн үй да курулган. Мамлекет дагы бизди унутта калтырбай, ушундай шарттарды түзүп, көңүл буруп жаткандыгына абдан кубанычтабыз. Биз дагы Кудай буйрса мамлекетти көздүн карегиндей сактоого жана коргоого дайым даярбыз. Бул жерде мен апам, күйөөм болуп жашайбыз. Жакында эле 8 уулду болдук. Бизге бул кош майрам болуп турат. Эртең күйөөм ошол жерден жумушка узатып, тосуп алып, мен үй тиричилик менен алектенем, балдарымды багып. Баткен облусу менен Өзбекстандын чек арасы 400 чакырымга жакын чектешип, көпчүлүк бөлүгү демаркацияланган. Соқ жана Шахимардан анклавтарынын аймагы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен качан такталаары азырынча белгисиз. 85% чек ара такталып, делимитация болуп толугу менен бүткөн. 15% боюнча дагы жумуштар жүрүп жатат. Кудай буйрса бүтүп калса толугу менен бүтөт. Делимитация болуп бүткөндө бул делимитация картада чек араны тактоодо. Толугу менен делимитация бүткөндө анан демаркация болот. Демаркацияда бул чек арадагы баягы пограничный столбторду орнотуу. Бул жылы чек араны такталбаганына байланыштуу кыргыз-өзбек чек арасында 2 ирет жергиликтүү тургундардын нараазычылыгы катталган. Январь айында Чечме айылынын тургундары чек араны тактоо боюнча комиссиянын аракетине нараазы болушса, апрелде бозадырлыктар өзбек жарандарынан токмотолгон айылдаштарын коргоп чыгышкан. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен. Урган багым басымдыкта урганда булар.